белгисиз куралданган топ жөнүндө маалыматты бизге алгынчылар токтоосуз баяндап турган. Мындай көрүнүш жоокерлердин күнүмдүк жашоосунун бир үзүмү. Курал кармак спорт менен күнүгө машыгып алгачкы жардамды берүүнү үйрөнүү аскерлердин кадимки эле иштеринин бири. Бүгүн Көк Жаңгак шаарындагы Илберс өзүнчө бөлүгү күнүмдүк жашоосун мектеп окуучуларына көрсөтүп, аткара турган иштери менен тааныштырды. Бүгүнкү ачык эшик күнүнө Созак районунан 5 мектептен жана 4 лицейден окуучулары чакырылган. Иш-чарадан окуучулар аскердик курал-жарактар, формалар, аскерлердин сабак өтүүчү жайы, жатаканасы менен таанышты. Салаттарды көрүп, өзүбүздө башкача болуп кетип атабыз, көрүп, суктанып алар менен ар түрдүү бөлүнүп өткөн, ошолорду билип атабыз. Жаңы мотивацияларды алып атабыз коргоого. Бул теориядан окутуп коюу, китептен айтып коюу же бир фильм аркылуу көрсөтүп коюу бул башка нерсе. Анан балдар барып, ошол жерде жоокерлердин жашоосу менен түзмө-түз таанышып, алардын колдонгон куралдарын кармап көрүү бул келечекте ошол балдарды мүмкүн келечекте аскер кызматкери болууга же болбосо куралдуу күчтөрдүн катарында кызмат кылууга кызыктыруусун сөзсүз күчөтөт. Муну өткөрүп туруш керек. Иш-чара өсүп келе жаткан муунду мекенге кызмат кылууга, атуулдук парзын аткарууга үндөө. Жоокерлердин жашап, кызмат өтүп жаткан жери менен тааныштыруу болуп саналат. Жаш муун, өсүп келаткан муундун моралдык, психикалык абалын көтөрүү жана ушул аскер бөлүктө өтүп жаткандар курал-жарак, сот, танк техникаларын көрсөтүү өтүлүп жатат. Ооба, бул маареке жыл сайын өткөрүлөт. Эмнеге дегенде жыл сайын жаш муундар алмашып турат. 11-классты окуп бүтүп кетип, анан жана моралдык, патриоттук сезимдерин козгоп көтөрүү максатында өткөрүлөт. Бул иш-чара 23 февраль мекенде коргоочулар күнүнө карата уюштурулган. Эске салсак, аскердик бөлүктөгү ачык эшиктер күнү жылына бир жолу өткөрүлүп, ага жакынкы район шаарлардын окуучулары чакырылат. Кундуз Кенжебаева, Акылай Карабаева, Турсуналы Нуралиев, Регион.